Аларча мамлекеттик резиденциясында КМШга мүчө мамлекеттеринин коопсуздук органдарынын жана атайын кызмат жетекчилеринин кеңешинин 54-чү отуруму өтүүдө. Иш-чаранын башында атайын кызмат жетекчилери Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен жолугушту. Жолугушууда жетекчилер ачык жана конструктивдүү диалогдун маанилүүлүгүн белгилешти. Ошондой эле жетекчилер атайын кызматтардын ролун күчөтүү, алардын ишин өркүндөтүү жана коркунуч туудурган шартта мамлекеттердин коопсуздугун камсыз кылууга биргелешкен аракеттерди көрүү зарылдыгын белгилешти. Мамлекет башчысы менен жолугушуу жабык эшик артында уланды. Анда президент КМШга мүчө мамлекеттердин интеграциясын бекемдөөгө жана көп тараптуу форматта өз ара аракеттенүүнү жогорулатууга Кыргызстан умтулуп жатканын айткан. Атайын кызматтардын жетекчилеринин кеңеши барган сайын кулаш жайып бараткан экстремисттик террордук коркунучка каршы күрөштө маанилүү түзүмдөрдүн бири экенин да кошумчалаган. Ошондой эле 2024-жылдын 22-мартында Россия Федерациясынын Краногорск шаарындагы Крокус Сити холлдо болгон теракт мамлекеттердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биргелешкен күч аракеттерди күчөтүү зарылдыгын дагы бир жолу көрсөткөнүн белгилеген. Андан ары тараптар жыйынды өз алдынча улантып, жыйындын жүрүшүндө алар эл аралык уюшкан кылмыштуулукка, терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүүдө демилгелерди жана сунуштарды көтөрүштү. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевда Москвадагы Крокус Сити холл залында болгон террорчулук азыркынын ачуу көйгөй экенин белгиледи. Бул окуя коопсуздуктун эл аралык системасынын орношуна коркунуч келтирип, экономикалык, аскердик кубаттуулугуна, географиялык жайгашкан ордуна карабай кедергисин тийгизерин айтты. Международные террористические организации и стоящие за ними спонсоры Эл аралык террордук уюмдар жана анын артында турган каржылоочулары максатына жетиш үчүн бир катар аймактарда коомдук саясий чыңалууну пайдаланышат. Биздин атайын кызматтар Афганистандын КМШ өлкөлөрүнүн түштүк чектеринин бүтүндүгүнө кооптуулук жараткан масштабка жетип калган түндүк провинцияларына террорчулардын топтолгону дагы деле уланып жатканына өзгөчө көңүл бурушу керек. Ошондой эле төрага Палестин-Израиль чырынын курчушу дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндөгү этноконфессионалдык абалга терс таасир эткенин билдирди. Жаңжал биринчи кезекте мусулман калкы басымдуулук кылган мамлекеттер, анын ичинде КМШ өлкөлөрү үчүн да кесепеттүү болгонун кошумчалады. На фоне геополитических процессов в мире Дүйнөдө геосаясий процесстердин жүрүшүнөн инфляция күчөп, дүйнөлүк валюталар девальвацияга тушугуп, бир катар аймактарда согуштук аракеттердин жүрүшүнөн улам, бир катар региондордо ресурстардын дифференцияланышы күчөп жатат. способны сформировать новую волну политических и финансово-экономических кризисов. Аны менен катар англо-сакстар КМШ мамлекеттеринин жетекчилерине кысым көрсөтүп болсо да Борбор Азиядан орночо калып, регионго таасирин күчөтүүгө аракет кылып жатышканы айтылды. Бул тууралуу Россия Федералдык коопсуздук кызматынын директору Александр Бортников Афганистанды мисал келтирди. Ошондой эле ал учурда КМШга мүчө мамлекеттердеги кибер коопсуздук маселесине токтолду. Отмечаем их нацеленность на нанесение максимального ущерба. Альянс өлкөлөрүнүн КМШ мамлекеттеринин маанилүү маалыматтык инфраструктурасына, биринчи кезекте мамлекеттик сектордун компьютердик тутумдарына, өнөр жай жана маанилүү транспорттук комплексине жана банк секторуна каршы чабуулдук кибер операцияларынын күч алышы олуттуу тынчсызданууну жаратат. Ошол эле учурда кибер коркунучтарды түзүү үчүн батыштын чалгын кызматтары жана Харьков жааматтары трансулуттук IT корпорацияларынын инфраструктурасын кеңири колдонушат. Широко задействовать инфраструктуру транснациональных IT-корпораций. КМШнын аткаруу комитети Леонид Амфинов СНГ өлкөлөрү үчүн маанилүү болгон масштабдуу жыйынды жогорку деңгээлде өткөргөндүгү үчүн Кыргызстандын атайын кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиевке жана атайын кызматтын жалпы жамаатына ыраазычылыгын билдирди. Ал ошондой эле өткөн 2023-жылда жалпы Кыргызстандын төрагалыгы астында бардык концептуалдык документтердин кабыл алынышынын маанилүүлүгүн белгиледи. Лидерами государств-участников СНГ было подписано заявление. КМШ мыйзамынын мамлекеттик бөлүмдөрүнүн жетекчилери көп полярдуу дүйнөдөгү эл аралык мамилелер жөнүндө билдирүүгө кол коюшту. Анда КМШ чөлкөмүн туруктуу өнүгүү жана жалпы гүлдөп өнүгүү үчүн тынчтык мейкиндигине айландыруу максаты айтылат. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин эл аралык укукка ылайык кеңири кызматташууга ачыктыгы ырасталып, 2024-2028 жылдарга кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча биргелешкен иш-чаралардын кезектеги мамлекеттик программасы бекитилди.
Главы правительств подписали план мероприятий по подготовке и празднованию 2000. Эскертсек, Бишкекте КМШга катышуучу мамлекеттердин коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин 54-отуруму өтүүдө. Анда көп тараптуу кызматташуу аянтчасынын коопсуздук жаатындагы суроо талабы белгиленип, КМШ мекендигинде мындан арыда тыгыз кызматташуу боюнча макулдашуулар каралууда. Белгилей кетсек, коопсуздук органдарынын жана атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынынын экинчи жарымы 2024-жылы Казакстанда өтөөрү күтүлүүдө. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, Регион Бишкек.